Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыз адабият сабагы туурасында болмокчу. Анда эмесе бүгүнкү сабакка көңүлүбүздү буралы. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Бүгүнкү сабактын темасы Төлөгөн Касымбековдун өмүрү чыгармачылык жолу туурасында кыскача маалыматтарды алабыз. Сабактын максаты: окуучулар Төлөгөн Касымбековдун өмүрү чыгармачылык жолу туурасында кыскача маалыматтарды ала алышат. Төлөгөн Касымбековдун чыгармалары менен тааныша алышат. Окуучулар туура так сүйлөөгө, китепти көп окууга тарбиялана алышат. Төлөгөн Касымбеков. Төлөгөн Касымбеков 1931-жылы 31-жылы туулуп, 2011-жылы дүйнөдөн кайткан. Төлөгөн Касымбеков кыргыз эл жазуучусу, тарыхый романистика чебери, коомдук ишмер, мурдагы депутат. Төлөгөн Касымбеков. Автобиографиясы. Жазуучу Төлөгөн Касымбеков Аксы районундагы Ак Жол кыштагында туулган. 1931-жылы 15-январда туулган. Орто мектепти бүтүп, 2 жыл баштапкы мектептерде мугалим болуп, Кичи Ак Жол айылдык советинин жооптуу катчысы болуп иштеген. Касымбеков Кыргыз мамлекеттик университетинин жооптуу катчы, башкы редактор. 1973-жылы Кыргыз СССР Министрлер Советинин басма, полиграфия жана китеп соода боюнча мамлекеттик комитетинде башкы редактор болуп, 1974-жылдардан 1981-жылдары Кыргызстан Жазуучулар союзунда адабий консультант, 1987-жылы ВАПтын Кыргызстандагы бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Чыгармалары. Төлөгөн Касымбековдун Кичинекей жылкычы деген чыгармасы 1952-жылы Советтик Кыргызстан журналына, кийин Ала Тоо журналына басылган. Адам болгум келет повести 1965-жылдары Советский писатель басмасынан орус тилинде басылган. Сынган кылыч тарыхый романы орус тилине которулуп, андан кийин Советтер Союзунун бардык элинин тилдерине которулган. 1980-жылы Прогресс басмасы бул романды англис тилине чыгарган. Башка чыгармаларынын арасында Кыргызстандын тарыхын 19-кылымдын ортосунан баштап 20-кылымдын башына чейин баяндаган. Келкел, Чапкын, Баскын, Кыргын деген романдарын атаса болот. Чыгармалары менен таанышалдык балдар. Наамдары. Белгилүү жазуучу 1959-жылдан тартып СССР Жазуучулар союзунун мүчөсү болгон. 1986-жылы Кыргыз эл жазуучусу деген наамды алган. 1990-жылдардан
1994-жылдары Кыргыз Республикасынын эл депутаты. Тил, маданият жана билим боюнча Улуттар аралык парламенттик комиссиясынын жетекчиси жана билим боюнча Эркин Кыргызстан жазуучулар союзунун башчысы болгон. Адабиятка сиңирген эмгеги үчүн Владимир Ильич Лениндин туулган күнүнүн 100 жылдыгынын урматына каарман эмгеги үчүн медали менен сыйланган. Кыргыз СССР Жогорку Советинин ардак грамотасы менен сыйланып, 2005-жылы мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн кыргыз тили төш белгисин тагынган. Даңк медали 2001-жылы 1-даражадагы Манас ордени менен сыйланып, 2006-жылы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик токтогул сыйлыгынын лауреаты болуп, 2006-жылы Кыргыз эл баатыры наамы ыйгарылган. Ак шумкар менен белгиленген. Ал эми 1998-жылы Руханият эл аралык ассоциациясынын сыйлыгы берилген. Мына балдар, белгилүү жазуучунун алган наамдары, сыйлыктары менен тааныша алдык. Кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков 2011-жылы 17-июнда 80 жашында дүйнөдөн кайткан. Сынган кылыч романы. Балдар, Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы туурасында бизге абдан кеңири жазылган чыгармалардын, романдардын бири десек жаңылышпайбыз. Сынган кылыч романы, Сынган кылычты жазууда Төлөгөн Касымбеков зор чыгармачылык түйшүк тарткан, изденген, өзү менен өзү тереңдеп күрөшүп, өзүн өзү сындап өткөргөнү, ар утуштан энчиленген артыкча руханий асылдануу рахаттары жекече жан дүйнөсүндө болгондур. Роман басылып чыгууда татаал тоскоолдорго туш келген. Жазуучунун келкели жарыяланганга чейин аябай көргүлүктүү көрсө, Сынган кылыч окурмандардын колуна тийгенден кийин андан татаал тагдыр күтө баштаган. Экөөнүн тең жолу оор болгон. Биринчи китеби 1966-жылы чыкса, экинчи китеби 1971-жылы көркөм сөз ышкыбоздору тарабынан абдан жылуу кабыл алынган. Калайыктын калык катмарына тез тарап, ага делген кызыгуу жанбай уланып, Шералы, Абил сыяктуу каармандары ылакап атка көчүп, кыргыз арасында өзүнчө эле бир элдик чыгармага айланып кеткен. Кыргызча, орусча кайра-кайра басылып, башка тилдерде эркин сүйлөп, ал эмес англисче дагы которулган. Жалпы союздук окурмандар менен адабиятчы сынчылар көңүлүн өзүнө буруп алууга жараган. Романда байыркы чыгыштын дидактикалык маанайдагы санат, насият ырлары, элдик көркөм чыгармачылыктын өзгөчө түрү болгон кошоктор, улуттун кайгы кубанычын 3 кылына сыйдырган комуз күүлөрү аркылуу лирикалык ой толгоолор чагылдырылган. Улуттун тагдырына туш келген опурталдуу тарыхый шартта саясий карама-каршылыктардын жүзүн ачуу үчүн Төлөгөн Касымбеков Шералыны ак кийизге олтургузганда чалынган адам курмандыгынан баштап далай жүрөк титиреткен ички карама-каршылыктарды драма жанрына таандык курч диалог, реплика, кайым айтышууларды кеңири пайдаланган. Бала туулганда кулагына азан айтып ат коюудан баштап,
Адам курман болгондо аш берүү, Жаманкулдун ашы, мисалы, салтына чейин улутка таандык каада салт, үрп адат, атадан балага, энеден кызга калуучу азем буюмдар, кийген кийими, ичкен тамак тууралуу этнографиялык материалдар кеңири берилген. Романдагы каармандар менен кейипкерлердин саны 180ден ашкан. Сынган кылыч романы тууралуу балдар 10 факты бар. Анда эмесе ошол 10 факты менен таанышып алалы. Биринчи, роман акыркы ирет оңдолуп, анын 15%га жакын бөлүгү толукталып, жаңыланган. Сынган кылычтагы каармандардын саны 180ден ашкан. Сынган кылыч романы 40 жылга жакын жазылган чыгармалардын бири. Архивтерге кеткен чейрек кылым Касымбеков сынган кылычты жазуу үчүн 25 жылдан ашуун Өзбекстандын Ташкент шаарындагы, Россиянын шаарларындагы, Казакстандын, Тажикстандын архивтериндеги материалдарды иликтеп таанышып чыккан. Сынган кылыч романын жазуу үчүн. Романда камтылган 76 жылдык тарыхый доор кездешет. 18 кылымдын акырынан тартып, 19 кылымдагы тарыхый баяндалган. Тилдик өзгөчөлүгү. Сынган кылычты башка тилге которуу абдан кыйын болгон. Эл турмушун сүрөттөгөндө сөзсүз архаикалык сөздөр колдонулган. Сынган кылыч 10го жакын чет тилдерине которулган. Автордун табылгасы, Касымбековдун кайталангыс адабий табылгасы, көөнө чокой сөзү. Ал Чыңгыз Айтматовдун маңкур түшүнүгү сыяктуу символикалуу мүнөзгө ээ. Көөнө, байыркы деген түшүнүктү билдирет. Сынган кылыч кыргыз үрп-адаттарынын энциклопедиясы. Романда кыргыз элинде байыртадан бери келе жаткан аш берүү салты жазылат. Мына балдар, Сынган кылыч романы тууралуу 10 фактыны эсибизге салып алдык. Сынган кылыч романы 40 жылга жакын жазылган чыгармалардын бири экен. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакты жыйынтыктап жатып, төмөндөгү тестке көңүлүбүздү буралы. Анда эмесе бүгүнкү сабак силерге кыскача маалымат болсо дагы жеткиликтүү болду деп эсептедим. Анда эмесе келгиле балдар. Тестке туура жоопторду таап чыгалы. Биринчи суроо. Төлөгөн Касымбеков 1931 жылы канчанчы январда туулган? Төлөгөн Касымбеков 1931 жылы 15 январда туулган. Туура так маалыматты таптыңар деп ойлойм балдар. Анда эмесе кийинки суроого кетели. Экинчи. Кайсы райондо туулган? Төлөгөн Касымбеков кайсы райондо туулган? Асы Аксыда туулган, Бсы Кочкордо туулган, Всы Исфанада туулган, Гсы Токтогулда туулган. Кайсы райондо Төлөгөн Касымбеков туулган? Төлөгөн Касымбеков Аксы районунда туулган. Үчүнчү суроо. Орто мектепти бүтүп, канча жыл мугалим болуп иштеген? Асы 1 жолу, Бсы 2 жолу, Всы 3 жолу, Гсы 4 жолу. Орто мектепти бүтүп, балдар, 2 жыл мугалим болуп иштеген. Төртүнчү. Канчанчы жылы филология факультетин бүтүргөн? Асы 1957 жылы. Всы 1958 жылы. Всы 1960 жылы.
G-сы 1965 жылы. Канчанчы жылы филология факультетин бүтүргөн. 1957 жылы филология факультетин бүтүргөн. 5-чи суроо. 1960 жылдары 1973 жылдарга чейин кайсы журналда бөлүм башчы болуп иштеген? А-сы Кызыл Туу журналында, Б-сы Суперинфо газетасында, В-сы Советтик Кыргызстанда, Г-сы Ала Тоо журналында. Мына балдар, 1960 жылдардан 1973 жылдарга чейин Ала Тоо журналында бөлүм башчы болуп иштеген. 6-чы суроо. Кайсы чыгармасы 1952 жылы Советтик Кыргызстан журналына басылган? 1-чи А-сы Адам болгум келет. Б-сы Кел-кел. В-сы Сынган кылыч. Г-сы Кичинекей жылкычы. 1952 жылы Советтик Кыргызстан журналына басылган чыгармасы Кичинекей жылкычы. 7-чи суроо. 1980 жылы Прогресс басмасы Сынган кылыч романынын кайсы тилде чыгарган? Романын А-сы немец тилине, Б-сы англисче, В-сы португалча, Г-сы кытайча. 1980 жылы Прогресс басмасы Сынган кылыч романын англис тилине которгон. 8-чи. Төлөгөн Касымбеков кайсы жылы депутат болуп шайланган? А-сы 1980 жылы. Б-сы 1970 жылы. В-сы 1990 жылы. Г-сы 2000 жылы. Төлөгөн Касымбеков кайсы жылы депутат болуп шайланган? Төлөгөн Касымбеков 1990 жылы депутат болуп шайланган. 9-чу суроо. Канчанчы жылы каза болгон? Төлөгөн Касымбеков кайсы жылы каза болгон? Канчанчы жылы? А-сы 2000 жылы. Б-сы 2011 жылы. В-сы 2011 жылы. Г-сы 2004 жылы. Төлөгөн Касымбеков балдар 2011 жылы каза болгон. Дүйнөдөн өткөн. 10-чу суроо. Канча жашында? А-сы 80 жаш курагында. Б-сы 90 жаш курагында. В-сы 75 жаш курагында. Г-сы 68 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Төлөгөн Касымбеков балдар 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Мына балдар, Төлөгөн Касымбеков туурасында биз бүгүнкү сабакта өтүлгөн кыскача маалыматтар туурасында тест менен өзүбүздүн билимибизди текшерип алдык. Анда эмесе балдар, Төлөгөн Касымбеков ким болгон, кандай наамдары, кандай чыгармалары бар экенин дагы бир жолу бышыктап, кайталап эсибизге салып алалы. Төлөгөн Касымбеков Кичинекей жылкычы деген чыгармасын эң биринчи 1952 жылы Ала Тоо журналына басылып чыккан экен. Андан тышкары Төлөгөн Касымбековдун Адам болгум келет повести, Сынган кылыч тарыхый романы орус тилине которулуп, андан кийин бардык тилдерине которулуп, элдерге абдан таанымал болгон экен.
Ошондой эле 1980-жылы Прогресс басмасы бул романды англис тилине которуп чыгарган. Башка чыгармаларынын арасында Кыргызстандын тарыхын 19-кылымдын ортосунан баштап 20-кылымдын башына чейин баяндаган Келкел, Чапкын, Баскын, Кыргын деген романдарын атасак болот. Мына белгилүү улуу жазуучубуз Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы туурасында элге абдан таанымал десек жаңылышпайбыз. Наамдарын, көптөгөн наамдарды, медальдарды, ардак грамоталарды, Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, эл баатыры деген наамдарды алган экен. Белгилүү жазуучу 1959-жылдан тартып СССР жазуучулар союзуна мүчө болуп иштеген. Кыргыз эл жазуучусу наамын 1986-жылы алган. Мына балдар, Төлөгөн Касымбеков кыргыз эл жазуучусу. Төлөгөн Касымбеков 2011-жылы 17-июнда 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Үйгө тапшырма балдар, Төлөгөн Касымбеков боюнча кайталап окуп, кыскача конспектилеп дептерлерибизге жазып алабыз. Интернет булактарынан Сынган кылыч романын окуп таанышабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар, сак саламатта тургула балдар.